Эненин баласына айта албаган сөздөрү. Алдыма келгениңде арзыбаган болсо да бир нерсе көтөрүп келсең. Балдарыңа бир нерселер алганда бир жок дегенде байпак же шириндик алып, мени да катарга кошуп, эстеп ала келгениң мага канчалык көңүлү бураарыңды билдирет. Мени курсант кылат. Эне, эмне жегиңиз келди? Эмне тамак жасайын? Кандай тамак жегиңиз келип жатат бүгүн? Деп келинимин сурап койгону өзүң бил балам, деп жооп бергеним менен көңүлүмдү канча жарык кылат. Келиниме мээримимди арттырат. Бир иште бүткөндөн кийин эмес, жасаарда, бараарда кандай кылалы деп кеңешип турганыңар жүрөгүмдү жылытат. Мага билгизбей үй бүлөң, келиним, неберелерим менен сейилдеп, көңүл ачканы кеткениңерде ашка жүк, башка жүк болуп калгам го деп ичимен сызып, үйдө жалгыздыкты шерик кылып отуруп калам. Мени менен ишиң болбой, телефонуңду чукулап отурганың, мени жаш баладай көрүп, эчтекени түшүнбөйт деп ойлогонуң, бир нерсе десем чалгытты деп ачууланганың ушунчалык капа кылат. Мага кылганыңды, бергениңди мен жасадым, мен бердим деп, ооз учуңдан болсо да айткан бир ооз милдет кылган сөзүң бергениңди бекер кылат, а менин жеңенимди желим, ичкенимди ирың кылат. Милдет кылсаң кылба, бербе, жасаба балам. Келиним, күйөө балам, уулум, кызым, баарыңын кулагыңа күмүш сырга. Ашканада белим ооруп, буттарымда кубаты калбай, сага жана балдарыңа тамак даярдасам, даам татып көрүп, жактырбай чекеңди бырыштырсаң, жүрөгүм бырчаланып кетет. Балдарыңды, неберелеримди какус-кукус кылып койсом, келиним экөөң тең мени душман көрүп, балаңды аяп, мага кыры көрсөтүп, алая түшсөңөр, жан дүйнөм кыйрап, ичим эңшериле түшөт. Сенин балаң менин неберем, анда менин да каным бар. Ал менин да бир тамырым, жаным эмеспи? Урушсам, жаман бол дебей тарбияга чакырып жаткан экенимди унутпасаң экен. Сени сүйгөн жүрөгүм сенин балаңды кантип сүйбөсүн? Чоң энеңди, чоң атаңды ук. Айтканын эки кылба деп келиним экөөң балдарыңды ошол учурда тыйып, мени коштоп койсоңор, ошол неберелеримдин алдында менин баркымды көтөргөнүңөр. Учуру келип, өзүңөр чоң ата, чоң эне болгонуңарда балдарыңар, неберелериңер сөзүңөрдү уккан кадырлуу карыя болушуңарга эле себеп болор. Үйгө келгениңде мени көрүү үчүн эмес, бири-бириң менен сүйлөшкөнү келгендей. Сүйлөшүп жатканыңарда, субактыңарда мага орун жоктой мамиле кылсаң, өзүмдү эч кими жок бечарадай жалгыз сезип кетем. Жалгыз отурганымда, күтүүсүздө мени көргөнү кирип келгениң, алабалымды сурап, күндө телефон чалып турганың мага аалам толо кубаныч тартуулайт. Бүгүн чалды, чалбады, аман бекен, убактысы жокко деп ар ойго батам. Бир күн келип, менин бөлмөмө киресиң. Бирок, ошондо таппай каласың. Канча чоңойсоң да, сен мен үчүн ар дайым кирсиз таза, жүрөгүмдүн бир бөлүгү, көздөрүмдүн нуру, жаным балам бойдон каласың. Насаатымды кабыл ал, бир боор этим. Сага катуулук көрсөтүп, канчалык урушуп тилдеген болсом да, сени дайыма жакшы көрөмүн. Дүйнөнүн сулуулугун сенин бактыңда деп эсептеген энеңден капа болбо. Бул өзү көз карашымдан абалымды билип алар деп энелердин айта албаган сөздөрү.